ошолордун баардыгын тең жок кылат да. Анан урук да жок болот. Бирок колдонгон мезгилде ошо 1 гектарга 1 тонна, 2 тонна примерно жетиштүү болуп калат да. Анткени ошол жана гумус деген затыбыз ушу аябай көп болот, ошонун составында жана гумин кислоталар дагы толук эме болуп калат да. Биз эми ушундайга гумус беришибиз керек. Бул углеродду кайра топуракка эме кылышыбыз керек да, толтуруп керек да. Мисалы үчүн биз жанагы суперфосфат бербегиле, калий бербегиле деп атпайбызбы? Минералдык жер семиктиктерди. Минералдык жер семиктиктердин баардыгы тең биздин топурактын составында калий да бар, фосфор да бар. Бул биз эсептегенде ошону өсүмдүк ала турган шарттагы эле эсептейбиз. Минерал түрүндөгүсүн болсо ал баардык валовый запас деп коет. Ошого кирет да, валовый запас бул жерде калий толтура. И фосфор да толтура. Просто фосфит түрүндө, и калий минерал түрүндө турат. Ошонун үчүн дагы фосфат түрүндө түзүш керек. Биз эми шимтиги органикалык заттарды берип атабыз. Ошол жанагы топуракка азотту абадан тарта турган клубниковый бактерия деген анан жанагы кошумча берип атканда ошол топурактагы азотту бөлүп бере турган микроорганизмдер бар. Анан ошолордун баардыгы тең ошол иштеш үчүн берип атабыз да. Кайра кайтарып берип атканбыз. Анан булардын баардыгы тең топуракка түшөт, ошолордун баардыгы тең белгилүү бир жылдарга чейин топуракта микроорганизмдер жата берет. Эгер микроорганизмдер активдүү болсо, мына топурактын өңүн өзгөрөт. Жанагы гумус деген зат канчалык көп болсо, ошончолук өңү кара болот. Мисалы үчүн тоон топурактарында 10%, 11% болуп калат. А биздин мына боз топурактарда болсо, анда 1,5%, 3,5%, 0,5-тен баштап болуп калат да. Анан ошол канчалык ошо биздин составыбызда гумус көп болсо, ошончолук азык зат көп болуп калат. Жетибизге барганда ошо топурак жүктөп келип атпайбызбы? Аяктын топурагы жакшы да, жетебиз. Эң негизгиси буларды эме кылыш үчүн билим керек да, мына бактарды багыш үчүн мына обрезка жөнөкөй эле, обрезка. Мына мисалы үчүн мына жерде ушул бутакты калтырып койсок деле болот. В принципе, да. Анан негизи мына 30 сантиметрде мына туура кылган, 30 сантиметрде аралыгы ярустар кетиш керек да, 30 сантиметрден ярустар кетиш керек. Ярустар болбосо бутагандан кийин эмне менен сокуп садовый бар деп коет. Садовый бар. Мындайчы, үйдө өзүнчө бир тест бар да, айтып атышты эле го. Үйдүн богу деп да коюшат. Мындай. Ак топурак. Ал үйдүн богунда кумурска эмелер келет болуш керек. Негизи мына стресс, мына кестик да. Кескенден кийин жанагы спирти жок, мына же болбосо тиги жок, краска бар, масляный краска. Масляный краска, не туруаш, только масляный краска. Жанагы спирт болгондо. Алардын көчөтү канчадан бирөсү? Мисалы үчүн мына жер инфекция попадать этет. Чтобы она не кровоточила, как биздин сөз менен. Инфекция болбош керек, дезинфекция. Бизде обработка болуп атпайбы перекис менен. Ошол сыяктуу эле муну дагы ушул мурун тигилген. Бул обрезка качан? Былтыр жаздагы обрезка же күздөгү? Мына обрезка мисалы үчүн бул былтыркы обрезка да. Былтыркы? Негизи туура кесиш керек да, туура кеспесе. Муну дагы түнөн суу кетиш керек беле? Обрезканын канча түрү бар, ошону айтыңызчы. Обрезкалардын мына түрлөрү көп да. Мына формирующий обрезка деп. Биринчи обязательно. Формировать этет турган обрезка бар. Экинчи прореживающий обрезка деген болот. Эме баягы өтө көбөйүп кеткен бутактарды азайтып алып туруу деген да. Анан дагы бир обрезкабыз бар, ал дега снижение крон деп, же болбосо тиги өсүп кеткен, бийик өсүп кеткендердин кронасын төмөн түшүрө турган ушундай обрезкалар бар да. Анан санитардык обрезка тиги кыюу деген болот да. Санитардык кыюу деген бул мына азыр ушулардын баарын башташ керек, алардын арасын карап туруп, кургап калган, туурап калган, ошолордун баардыгын тең ала турган обрезка кирет да. Анан прищипка дегени болот. Анан сырткары тиги зеленый обрезка деп коет, же болбосо жашыл обрезка деп коет. Жашыл обрезка июнь айларында жүргүзүлөт да. Мына өсүп аткан артык баш бутактарды кол менен сындырып коет да. Жөн эле сындырып коет. Жок, жаңыдан өсүп келаткан бутактарды ал жумшак болот да. Анан туура эмес өсүп аткандарды ошолордун баарын тең июнь айларында ошолорду сындырып эметип коет да, алып коет.
мисалы үчүн могу туура эмес кетип баратабы, артык кетип баратабы, ошолордун баарын алып коюш керек да. Ушундай эми обрезканы деле түрдөр көп. негизгилерин айтып өттүңүз да бирок. Мен негизгилерин айтып атам да. Баягы алмалардагы карап туруш керек да. Алмаларды карап туруш керек. Өзүнүн убагы менен жанагы азык затты бериш керек. Андан сырткары оорулардан карап туруш керек да. Ошол оорулардын баардыгы тең жамгыр жаап кетти. Жамгыр жааганда жанагы козу карын оорулары көбөйүп баштайт да. Ушул мезгилдерде сакташ керек. Жана кээ бир убакта мындай болуп калат. Жазгы үшүк жүрүп атпайбы? Жана органикалык жер семткичтер менен иштеткенде ошол үшүк ооруларынан дагы сактайт да, иммунитети күчтүү болот дагы, суукка чыдамдуу болуп калат. Мына алдын алып ошо 1-2 умурда чачып туруп, кайра үшүк жүрдү, кайра чачып койсо ошол жерде үшүк болбой калат. Ана биз менен иштеп аткан кишилер дагы Кочкордо билесиңер да, суук болот каранда. Жазында да үшүк жүрдү. Ана звонить этсек, жок, биздики нормально туруп атат деп атат да. Мен ушундай суук болгондо дагы ушул жана препараттар өзүнүн эмесин жакшы алып барат да. Мындай жана флорофитоп деп атпаймынбы? Бизде мындай бир эме болду. Ушул жер семткичтер жаңы келген жылы талаага бадыраң айдап калды. Озерныйда ошо бир жигит. Мага звонить этип калды. Үшүк жүрүп кеткен өңдөнүп калды. Эмне кылам деп. Фитопду алганда ошо менен сразу чачкан. Сразу чачты. Мен бир жумадан кийин келдим. Бир жумадан кийин келсем 70% сакталып калды дейт. Баягы көчөттүн баардыгы. Төмөн жакта дейт, эжекемдики бар эле дейт. Ушул да катарда төмөнүрөөк. Аныкы 100% өлдү. Жогору жакта дагы бир тууганыбыз бар, аныкы да өлдү дейт да. Мен алып келип эми көчөттү баягы өлүп калгандардын арасынан эметип калдым. Аны көрдүңүзбү дейт. Карасам мындай сабагы турбайбы? Ошо сабактын бир жагы мындай агыш тартып калыптыр. Монун баардыгы тең жапжашыл болуп баягы көлкүлдөп калган дейт. Буну чачкандан кийин дейт, бир күндөн кийин кайра кадимкидей жанданып эметип баштады дейт да. Баягы өсүп баштады дейт. Эми түшүмдүүлүктөрү баардыгы тең жакшы эле болду, бирок ошо пригородныйдын ошо озерныйдын бир чети жаман баягы бүт отход суулары бар, ошол жака кетет да. Ар кандай суулар кетет. Негизи ал жактын маселеси башка болуш керек да. Айткандай эле. Килограмм канчадан? Килограммы флора-эстики 2,5 миң, фитофлораныкы 2750 сом да. Анын составында бактерия бар да. 1 килограмм канчага жетет ошону койсоңуз? 2 килограмм 1 гектар жерге жетет да. 2 килограмм 1 гектар. Ошону мен сизге айтып атпаймынбы? Муну жылуу 40-42 градус сууга эзе алабыз, 11 литрден 22 литр болуп калат. Анан ошону эле мисалы үчүн топуракка чачарда, как негизги жер семткич катары топуракка чачканда айдардын алдында чачабыз. Же болбосо кийин сиздер бак отургуза турган болсоңуздар, ошол жерге кайсы өсүмдүк эметип атасыздар, ошолорго 5 литр флорес, 3,5 литр фитоп чачып койсоңуз, бул толук кандуу организм берген эме жер семткичтери бергенге жатат да. Андан кийин өсүп аткан мезгилде 3-4 жолу дагы чачасыңар, жанагы калган ошо 10-15 күндөн аралыгы. Биринчиден ошол жердеги микроорганизмдердин иштешин жандандырат, экинчиден жана ооруларды жок кылат. Өзүңөрдүн өсүп аткан продукциялардагы түшүмү жакшы болот да. Жок, ушуну уютат деп уютпабы? Уютулгандан кийин аны эметилеби? Эми мисалы үчүн биз жанагы 40-42 градуска суу кошулат деп атпайбыз. Муну пластмасса идишке гана жасаш керек, темир идиш жарабайт. Сыр идишке деп уккам да. Сыр идишке жасаса. Жок, пластмасса эле. Пластмасса. Анан эң негизгиси булар флорес 1 сутка турат. 20 градус комнатный температурада. Фитофлора болсо, аделе ошо 20 градуста фитофлора 2 суткада даяр болот да. Бирки флорес болсо 1 суткада эле уютат деген. Сиз каяктан уктуңуз эле? Эndi ал бул бирөөдөн көргөм да. Анан аягына чейин чыккан жокмун да. Анычы. Кичилерден 100 граммдан эмет, ошо эффектиси мен бере албай калдым окшойт да. Мына сиздерден ким ак өлөңдө Майра. Майра, айыл өкмөтүң бар. Ошо менден 2 килограмм алып кеткен, ошо көчөт отургузбадыбы? Гиляс. Анан ошо көчөт отургузганда мага айтты, ошо
миң түп отургуздук эле 100% өстү дейт. Анан эки эле түптү эме болду деп болбой калды. Бирөөнү дейт мал сындырып кетти дейт, дагы бирөөнү бирдеме болуп сынды дейт да болгон. Ушу 1000 түптү. Анан муну алып атканда айттык эле дейт. Кызы айтыптыр, кызы күйөө баласы алып кеткен да. Какой-то bir кичинекей эле эки эмени ушу 7000 сомго алып анан эмнеге эметебиз деп. Анан алып келип туруп баягы эффектисин көргөндө айтты. Апа, мен сизге ушу айткандан корктум эле, жөн эле ала бересизби көрүнгөн. Каненесин айтканда. Анан эффектисин көргөндөн кийин дейт. Оказывается, биз ушуну менен аябай эффективдүү турбай, ушуну колдонгонубуз жакшы болуптур деп айтты да. Анан апама бердик дейт. Жана апортторго эле алмаларга чачты дейт. Мына быйыл биздин алма айылдын алдыңкысы болду, аябай таза болду деди да. Мен алмуртум ооруп баратканда ошону септим. Анан токтоду да оорусу. Да? Анан кийин эмне сепкен жоксуз? Андан кийин сеппей калдым. Токтотту? Анткени мына кээ бирөөлөр айтат, ошол фитоп жардам бербейт экен деп. Негизи профилактика катары жана жаңыдан башталып жаткан жерлерге жана эме сип кетелекте. Көбөйүп кетелекте. Эскудат деп коет да. Эскудат дейт жанагы ооруган жерлерден ыйрак чабылып, сүт өңдөнүп эме ыйрак чача баштайт да. Мына ошого чейин бериш керек да. Булар ошого чейин бергенде токтотот. Анан бул иштеткенде чачканда деле ошо фитоп менен көбүрөөк колдонуш керек болуп калат да. Ошо мына бакты сакташ үчүн биз акча аябашыбыз керек да. Анткени мына бул бир бак ушул мезгилге жеткенге чейин бул эң жок дегенде 3-4 миң сом акчага туруп калды баасы. 3-4 миң сомдук каражат кетти буга. А биз болсо ошол 1000 сомдук каражатты аяйбыз да бир бакка. Анан ошон үчүн муну иштеш керек. Анан жанагы ошо сууга эзилген 3-жыл болуп баратат да. Эчтеке болбой калды да. Эчтеке болот, 5 жылга чейин тура берет. 5 жылга чейин тура берет. Бирок жанагы бул жана концентрат болуп койгондон 5 жылга чейин тура берет. А фитопту эме жерге тоңбогон жеринде туруп керек да. Ошо тоңдурбай погребке салып үстүн жаап жылуулап жүрөм да, тоңдурбай неме дейт. Анан эмне сиз айтпайсыз? Чайкасаңчы, ошо иштегендей быжылдай берет да. Иштеге болбойт. Анан же бузулган жокпу, же жөнүнө өзүмдү алдап пайдаланып атамбы деп коем да ошо эрекиничи. Жакшылап сурайын деп. Анан эмне кайра кийинкисин чачкан жоксуз? Эскирип калды деп ойлодум. Анан жок мындай немелерге чачып коюп жүрөм да, бир маал, 1-2 маал. Сиз мына сиз аябай мындай бул кызык нерсе да. Сиз мындай толук кандуу колдонбой атасыз да. Биринчиден сиз ошону топуракка да беришиңиз керек эле. Жанагындай айткан нерселердин баарын ирет менен жасашыңыз керек эле да. А сиз жана оорун эле жок кылып коюп атасыз да. Профилактика жок дейсиз да. Саткан кишиден жакшы түшүнүп көргөн жок да. Бир жумада бирден эметип койсоң бул жакшы экен, оңолот деди. Анан ошо боюнча мен алып жүрүп эле 10 күндө бирден экөөнү алмак салмак деп чачып койчумун ошо. Эффектисин көрдүңүзбү ушул? Анан алмурттан көрдүм да, ошо эрекини жакшы болду. Мындай урожайга көргөн жоксузбу, байкаган жоксузбу? Урожай бүтүрүшүп алып кетти. Мурунку жылы ооруп атканда анан ошо эрекини чачтым да, эмне болор экен депчи. Анан токтоду, Токтоду да. А түшүмчү? Түшүмбү берди, анан түшүп алгандан кийин Төшүп алып кетти. Түшүмгө жетпей. Ага чейин деле бар мындай. Түшүп албаганда деле мындай норма да, бирок ооруган токтоп калды да. Ооруган токтот. Ага чейин лептик крайсауса деген алмурттар өлүп калды да. Түшүм берип аткан мезгилдечи күйүп. Анан бул талгарка болчу да. Бул бышык экен деп жүрсөм анын ооруй баштады. Анан тигин чачтым да. Уда чачсам анан токтоп калды да. Азыр токтоп туруп атабы? Ооба, 10 литрге 100 граммдан кошуп аткан. Эми сиз нормасында азыраак кошуп турсуз да, бирок ошол баары эффект бериптир да. Негизи бир 10 литрге 300 граммдан кылып жанагындай чачкыла берсе, 100 граммдан 300 граммдан кылып чачыш керек 2 күн катары менен. Анан керек болсо бир жума өткөндөн кийин дагы кайра жаңыртып чачып койсоңуз болот да, профилактика катары. Бул жана инфекция дагы бир жерде калып калса, кайра көбөйө берет да. Ошон үчүн муну эмчим 3 күн катары менен чачкыла деп атабыз. Ошо бул 30% биринчи өлтүрсө, экинчи күндө дагы 30% болуп ушинтип эметип акырын эмеге барат да. Кичине билимден жогорактык болуп калып атат да биз. Эми мына бир чети сиз эффектисин көрүп турсуз, ошол алган кишиден менин телефонумду сурап туруп эме кылсаңыз, мен консультацияны сизге берет элем да.
А так менден алган кишилердин баардыгы тең бир тууган болуп калат. Булардын баардыгы тең кайра звонить этип ушунун үстүндө иштешет. Ама бирок бизде Кызыл Суудан алган Чыныбектен. Чыныбектенби? Чыныбектен алсаңыз анда Чыныбекке ошо иштейсиң деп эме